Экинчи принцип, реклама 100% натыйжа бербейт экен эч качан. Эч качан 100% натыйжа болбойт экен. Өзгөчө сиз баштап атканыңызда 100% натыйжа эч качан күтпөшүңүз керек экен, ал болбойт экен. Бул миф. Эмнегедир кээ бир адамдар ойлошот, мен 10 кишиге сунуш кылсам 10 киши мага кардар болуш керек деп. Андай болбойт эч качан. Бул эмнеге мындай? Мына табигатта да ушундай экен. Биз будайды эксек, уруктун баары өнүп чыкпайт, өсүп чыкпайт экен. Кандайдыр бир бөлүгү өлүп калат, кандайдыр бир бөлүгү кумурскага жем болот, кандайдыр бир бөлүгүн чымчыктар жеп кетет, кээ бирлери чирип кетет экен. Кандайдыр бир бөлүгү гана өсүп чыгат экен да, бирок алар көп түшүнбөйт. Мына помидор эксек дагы 100 көчөттөн эч убакта 100 көчөт калбайт. 100 көчөттүн көп болсо бир 60-70 түрү калат, калганы сол өлүп калат, Бирок ошол көчөттөрдүн биз жакшылап менет кылып иштеп отурсак, аны жакшылап карасак, өстүрсөк, технология колдонсок, билим колдонсок, мына помидорлор көп болуп турат, жалбырактар жок болуп турат. Бул да технологиялардын бири. Мына көрүп турасыз, мына такта кылып, топурак кылып анын үстүнө эгип атат, анан могу жерде турбага окшогон нерселер кирип коюптур. Бул дагы технология. Эгерде биз технологияларды колдонсок, анда түшүм андан да көп болот экен. Будайда деле ушундай. Бирок эч убакта сиз 1 тонна будай эксеңиз, 1 тонна будай түшүн көрбөйсүз. Жок дегенде 1,5, 2 же 3 тонна будай көрөсүз. Же 4 тонна жакшы технологияларды колдонсоңуз, жакшы менет кылсаңыз. Помидор бадыраң деле ушундай. Дыйкандар ушуну билип, 100% башынан натыйжа болбошун билип, ошого макул болуп иштешет. Бирок эмнегедир кээ бир адамдар бизнес кылганда, бизнес баштаганда, каталог менен ишти баштаганда 100% натыйжаны күтүшөт. Андай болбойт. 100% натыйжа болот. Эртең 200, 300% натыйжа болот. Бирок башында 100% эч качан болбойт экен. Биринчи күндөрү 5% болсо да сүнсөк болот экен, 10% болсо да сүнсөк болот экен да. Башында ушинтип башталат экен. Анан натыйжа болбогонго карабай иштей бериш керек экен. Башында аз натыйжа болот. Кичине эле натыйжа болот экен. Биринчи жалбырактар өсүп чыгат, анан кийин түйө баштайт, гүлдөйт, анан кийин түйө баштайт. Ошону да биз карап турсак экен тынбай, дарылап, отоп, жана башка астын жумшартып турсак гана ошондо натыйжа бере баштайт экен. Анан акырындык менен ошол натыйжа көбөйө баштайт. Мына дүкөн ачтыңыз, дүкөндө башында эч ким жок болот, мына пустой болуп турат. Бирок ага карабастан сиз реклама стратегияңызды тынбай жүргүзүп, ар кандай сунуштарды кылып, буга аз мындан кийинки сабактарда көрүп кетебиз. Ар кандай реклама иштерин, мааракелерин уюштуруп турсаңыз гана, биз акырындык менен кардарлар көп, эртең очередьте боло баштайт экен. Анан сиз күткөндөн дагы жогору натыйжа болушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн биз да өзүбүздүн салонубузду ачканда кичинекей салон болчу. 3 эле киши иштечү ал жерде, кардарыбыз да аз болчу. Биз мынчалык чоң салон кылабыз деп ойлогон эмеспиз. Эч качан бизге ошо кичине салонду өнүктүрүп алсак болду деп ойлогонбуз. Бирок барып биз ойлогондон да чоң бизнес айландыра алдык. Үчүнчү принцип. Жаңы идеяга сунушка көз караш дайым 3 группага бөлүнөт экен. 3 группада көз караш болот экен. Жаңы идея болобу, эски идея болобу, жаңы сунуш болобу, эски сунуш болобу, негизинен кандай гана сунуш кылбаңыз, кандай гана бир продукция же кызматты сунуш кылбаңыз, дайым 3 группада көз караш болот экен. Биринчи группа бул критикалагандар, өзгөчө жаңы баштаганыңызда булардын саны көп болот экен. Алар кимдир бирөөсү критикалап көнүп калган, кимдир бирөөсү чындап эле мастер ал теманы жакшы түшүнөт, чындап критикалайт. Бирок алар азыраак, көбүнчө билбей туруп критикалагандар толтура. Фу, это что за макияж? Фу, это что за прическа дегендер болот. Фу, это что за продукция? Это дешевая, на дегендер болот экен. Почему так дорого дегендер болот экен. Акырындык менен ошол сиз айтып аткандай экинчи группа нейтралдуулар болот экен. Аларга баары бир флаг вам в руки дегендер. Угат же кошулбайт, же критикалабайт. Же мен кошулам дебейт, же мен ушу продукцияны алып көрөйүн макул дебейт. Ага, жакшы экен, макул кыла берле деп коет. Мындай кандайчы? Көңүлүңдү чөктүрөт. Кээ бир учурда да, а так биз уже бул тармакта иштей бер көңүл чөкпөйбүз, билебиз да. Ушул эки группанын сөзүнө көңүл көп деле көңүл бурбайбыз да. Эми биринчи группа дайым болот. Буга кайгырбаш керек экен. Бул боюнча бир притча айтып кетсем, мына чаян менен курбака жөнүндө. Курбака сууду кечип наркы бетте өтөйүн деп атса, бирок та чаян жанына келип калат экен да, көрүп калат экен, анан айтат экен: "Сен наркы бетке өтүп кетип атсың, мен да ала кетчи, белиңе отургузуп алып жонуңа" десе. Кой, мен жиндимби, сен мен чагып алсаң мен өлүп калам десе. Мен жинди билем, суунун ортосуна барганда чагып алсам, экөөсүнөн өлүп калбайбы сууга түшкөндөн кийин дейт экен. Туура айтасың, макул, кел анда отур деп отургузуп, суда сүзүп кетип атса, жарымына жеткенде чындап эле чаян чагып алат экен. Анан тиги өлүп баратып: "Чаян, сен чакпайм деп эдиң беле, эмне кылдың? Эми экөөсүнөн өлүп калабыз" десе, айтат экен: мен унутуп калыпмын да, чаянмын да, көнүп калган адатым ушу да, унутуп калып чагып салып мен сени" дейт. Ооба, эми экөөсүнөн өлүп калабыз деп экөөтөн өлүп калат экен. Мына критикалагандар дайым ушундай болот экен. Алар кандай гана шарт болбосун, кандай гана идеалдуу сунуш болбосун, кандай гана идеалдуу идея болбосун, кандай гана идеалдуу сонун бизнес болбосун, критикалагандар дайым болот экен. Аларга көңүл бурбаңыз. Алар мелочтарды карай бериши мүмкүн, важный нерсени көрбөшү мүмкүн. Буга чейин биз сабакта көрдүк. Убакыт жетишпей аткан дегенде, важный нерсе менен мелочтун айырмасын биле албагандар да көп критикалайт экен. Үчүнчүсү позитивдүүлөр.
Бул мына сизге эң керектүү, сиз күткөн группа. Сиз ушул группа үчүн иштешиңиз керек экен. Дал ушул группаны табуу үчүн дайым көптөгөн адамдарга сунуш кылып турушуңуз керек экен. Ошолордун ичинен терилип отуруп позитивдүүлөр сиздин идеяңызга кошулат, сиздин бизнесиңизге кошулат, сиздин продукцияңызды алып көрүшөт, биринчилерден болуп сизге кардар болуп көрүшөт. Жана башка болот экен. Алар инициативдүү болот экен. Ушул группа үчүн иштешиңиз керек экен да. Ушул группа үчүн иштеп отуруп сиз бизнесиңизди өстүрүп алат экенсиз. Анан алар акырындык менен сизге кардар болуп отуруп, алар довольно ыраазы болуп кетишет экен дагы, сизге кардарларды алып келип бере баштайт экен. Мына биздин бизнесибизде дал ушундай болгон. Башында биз бизнес ачканда албетте бизди критикалагандар көп болду. Силердин мына жана айттык, силердин деп прическа канча эмес, стрижка канча эмес дегендер болот. Азыр мына күчтүүлөр иштеп калды бизде. Позитивдүүлөр менен иштей бердик биз. Нейтралдуулардыкка көңүл бурбадык. Аны акырындык менен баса айтып кетчү нерсе, позитивдүүлөр көбөйө баштаганда, позитивдүүлөр сизге өздөрү кардарларды алып келип берет экен, жана нейтралдуулар акырындык менен бурула баштайт экен. Критикалагандар да кардар боло баштайт экен. Бирок алар ошого карабастан ошондо дагы критикалаган учурлар боло берет экен. Кимдир бирөө такыр келбейт критикалаган бойдон.